Салам достор, мен жана Шайыркоюм бүгүн сиздерге эң кызыктуу жомок алып келдик. Карышкыр жана жети улак. Эмнеге ички улактарын жалгыз калтырып токойго кетет? Бул жөн эле жомок эмес. Илгери бир ички жети улагы менен жашаптыр. Ички токойго барып, назик чөп жеп, муздак суу ичип келчү. Ички чыгып кеткенде, улактар эшикти бекем жаап, эч жакка чыгышчу эмес. Эчки кайтып келип, эшикти каккылап, мындай деп ырдайт. Улактарым, балдарым, ачкыла эшик, ардагым. Энең келди, сүт келди, төшкө толуп бүт келди. Желлендерим ийген, сүт уяктан шыркырайт, жерден чийге тамчылайт. Ачкыла эшик, бат. Желендерим ийген, сүт уяктан шыркырайт. Улактар эшикти ачып, энесин киргизишет. Эчки аларды багып, сугарып, кайра токойго кетет. Улактар болсо эшикти бекем жаап алышат. Бир күнү карышкыр эчкинин ырын тыңшап угуп калат. Эчки кетери менен карышкыр үйгө келип, жоон үн менен айтат. Улактарым, балдарым, ачкыла, эшик ачкыла. Енеңер келди, сүт келди, желини ийип сүт толду. Туяктан сүтү шорголойт, жерге тамчып шыркырайт. Улактар жооп беришет. Жок, бул биздин энебиздин үнү эмес. Биздин энебиз жука, назик үн менен ырдайт. Карышкыр устага барып, үнүн жука кылып берет. Анан кайра келип, жашынып күтөт. Ички келип, эшикти каккылап, баягындай ырдайт. Улактарым, балдарым, ачкыла эшик, ардагым. Энең келди, сүт келди, төшкө толуп бүт келди. Желлендерим ийген, сүт уяктан шыркырайт, жерден чийге тамчылайт. Ачкыла эшик, бат. Желендерим ийген, сүт уяктан шыркырайт. Улактар эшикти ачып, энесин киргизишет да, карышкыр келгенин айтып беришет. Эчки улактарын багып, сугарып, каттуу эскертет. Ким келсе да, эгер үнү башкача болсо, же мен айткан сөздөрдү толук айтпаса, эшикти ачпагыла, деп кетет. Эчки чыгып кетери менен карышкыр кайра келет. Бул жолу жука үн менен ырдайт. Улактарым, балдарым, ачкыла эшик ардагым. Энең келди, сүт келди, төшкө толуп бүт келди. Желендерим ийген, сүт уяктан шыркырайт, жерден чийге тамчылайт. Ачкыла эшик, бат. Улактар ишенип, эшикти ачышат. Карышкыр үйгө кирип, улактардын баарын жеп коет. Бир кичинекей улак мешке жашынып калат. Ички келип, эшикти каккылап, баягындай ырдайт. Эчки кайтып келип, чакырса да жооп болбойт. Үйгө кирип караса, эч ким жок. Мешти карап, бир улакты табат. Ой, менин кичинекей козуларым, улактарым, эмнеге эшигиңерди ачтыңар эле? Эмнеге кулпуңарды чечтиңер эле? Каардуу бөрүнүн оозуна жем болдуңарбы? Ашылат. Карышкыр келип мындай дейт. Эмне мени күнөөлөйсүң? Мен жеген жокмун. Кел, токойго барып сейилдеп келели. Экөө токойго барышат. Ал жерде чоң чуңкур болуп, ичинде от күйүп турат. Эчки айтат. Кел, кимибиз ушул чуңкурдан секирип өтө алабыз, көрөлү. Экөө секирет, эчки өтөт. Карышкыр секирип жатып, чуңкурга түшүп кетет.
Оттон анын курсагы жарылып, ичинен улактар тирүү чыгып, энелерине чуркап киришет. Ошентип алар кайра тынч жашап калышат. Рахмат көргөнүздөргө. Жомок жакса лайк басып, бөлүшүп жазылыңыздар. Кийинки жомокто жолугушабыз.